Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга салам. Орозоңор менен орозо кармаган мусулман туугандарга орозоңор кабыл болсун. Достор, бүт бары Facebook'ta ачсам эле чоң казат мен ушу балдарда мисалы ушундай да көп сөз бир скандалдын баары болуп атат да. Ушуга бир жооп айтып коеюнчу бүт бийликтегилерге деле баарына кайрылып коеюнчу. Урматтуу достор, мен жөнөкөй эле жаранмын, силерге окшогон эле жөнөкөй жаранмын. Юридический образованием бар. Мени ошол эле бүгүн кайра жакшы айтып калыптыр. Эжекеме рахмат, Клара эжеге, Соронкуловага. Өзү окуткан мени ушул эжем. Аябай чындыкты сүйгөн киши да. Мен окуучу болсом дагы айтат да. Анан рахмат эже. Мен жөнөкөй эле жигитмин. Кыргызстанга күйгөн. Эмне акча менен бүт чечилеби? Бүт бийлиги дагы, президентство, премьерство, жогорку кеңеш, эл бүт эле акчага чечилеби? Чечилбеш керек да. Эмне акчага эле олигархтар келе береби? Эмне олигарх болбосок, биз эмне малбызбы? Эмне элдин үнүн айта албайбызбы? Ошон үчүн мен катуу призыв кылганым ушул. Эчтеке талкалабайбыз, эчтеке угуп тургула. Ошон үчүн айткам силерге. Биз деген мен деле канча жыл стажым бар, тергөөчүмүн да. Мага бербегиле, ким суроо иштеп жүргөндө эмне мен рядовой болчумун. Силер деген тетиги Элмырза Сатыбалдиев деген миллионер генпрокурор бар, ошого бергиле. Дальше Ибраев Байтемир деген миллионер генпрокурор болуп калган. Сразу эле генпрокурордун миллионер. Ошого бергиле суроону. Райымды эмне айтпайсың дейт. Райымды целый Азаттык, Америка спонсировать этет ушу Азаттыкты. Ушу Америка айтып атат. Америка. Азаттыктан. Мен кухняма жылдырайсыңарбы? Силерде кухня жокпу? Достор, давайте по душам мен силерге бирдеме айтып берейин. Эмнеге наркотикти үйрөт дейт. Амстердамга барганбыз, эс алгам. Голландияга барып, укмуш да Амстердам, укмуш да. Ушакка барып гайсыз жатканбыз, кофе шопторго барганбыз. Анан ошол менен айтып атышат да. Гүлүп, каткырып жүргөн сүрөттөрүбүз бар, ошолорду айтып атат. Эми бул Грузияга барып вино ичпей кел деген сөз да. Или Молдавияга барып вино ичпей кел деген сөз. Достор, көп көңүл бурбагылачы. Газпром дейт. Вымогать етип турсуңар дейт. Газпром вымогать эткен эмесмин. Бир байкем бар. Жакшы, бул Газпромдо иштейт. Ошол чалыптыр. Сыймык тиги эсли эметсеңер, Газпром куйуп беребиз дейт. Тиги Россияга 10 эме даярдаган турбайсыңар дейт. 10 автобус. Ошонун бензинин куйуп беребиз дейт. Как спонсор катары. Мен айттым, рахмат. И бизге разрешение Канат Хасановго бербей коюшту өкмөт. Алып келген жок. Бензинди алган жокпуз. Эме кылбагылачы, акча алган жокпуз. Эч кимден. Ушу акча алганын атайын сайттар чыкты, мени каралаган. Чыркыраган чындык, анан абал кечи бирдеме эле укмуш сайттар чыгып кетти мени жамандаш үчүн. Мен менен ушунча күрөшөсүңөрбү? Мен бир кухняда отуруп эле айткан бир жаранмын. Достор, бир туралычы, бир турсак бүт баарын мисалы алып коебуз эмес. Алып кое албасак дагы шермендесин чыгарып атпайбызбы? Мына 1,5, 2,000, 3,000, 5,000 эле лайк коюлуп атат. Калгандарыңардын лайктары иштебейби? Силер занас эмессиңерби? Силерде кухня жокпу? Же силерде камера жокпу? Биягында мындай камера болот да. Же сүйлөбөйсүңөрбү, достор? Бир 20 эле киши чыкпадыбы? 20 киши менен каяка барабыз? Барыңар сүйлөбөйсүңөр, мен тааныгандар, тааныбагандар, эмне отурасыңар? Биз бийликти оңкоруп, тоңкоруп келели деген жокпуз. Андай такыр үчөөбүз сүйлөшкөнбүз. Максат Мамытканов барбыз. Биз деген мыйзамды сыйлаган балдарбыз. Биз офицербиз да. Старший составдагы офицербиз.
подполковникмин мен. Анан достор, мен деле могу иштеп жүргөндө канча жолу эметтим. Өзүмө иш козгоп коюшташкан. Ушун чабышып атып кеткем. Менден сурабагыла. Достор, бир болуп турушубуз керек. Бир болуп турушубуз керек. Эч нерсе ишенбегиле. Эгерде элим турса, бүттү, до конца турабыз. До конца турабыз, до конца. Эч ким коркута албайт. Эч кимдин проектиси эмесмин. Ошол мына проекттиги айтып коеюн. Мына бизде Айбек, анан Барсбек деген режиссер балдар бар. Волонтерлор. Ошолор Манастын канча эмесин мультфильмин тартып беришти. $800 эле. Канча мультфильм, аны аябай кымбат болмок. Ошого $800 Максат Мамытканов, Канатбай Байкалов үчөөбүз чогултуп, мен $100 бергем, мисалчы апарып, андан бөлөк жок эле. Өздөрү билет сурап алалычы ошо. Мына ал монтажга, тияка озвучкага кетет да, өзүнө эмес даже алар балдар. $8 араң таап атабыз, мына араң. Могу балдар баян чогултушуп арендасын төлөштү. Азыр фонд ачылат, Чоң Азат деген. Ошо фондко таштагылачы, достор. Эч кимден суратпай эле койгулачы. Элдик, мына, давай, партия ачкан аттыр булар дейт. Эмне отура бересизби анан? Булар партияга пиар кылып атты. Пиарда отура бересиздер. Мындай шанс болбойт просто. Коронавируска просто рахмат, Кудайга рахмат. Кыргыз кандай эл экенибизди көрдүк. Кыргыз мостун астында, талада. А булар деген Муралиевдин бир эле Киевский Держинкада бир глейген жери менен кош особнягі 24 этаж ушуну турбайбы? Бир эле. Бир эле физприбордо, бир эле үйдө, элиткада 9 квартирасы бар экен. Ай, бүт ошолордун дом работниктери чалып айтып берип атпайбы мага? Мурун бүт ошолорду иштеп кеткен кишилер айтып берип атат мага чалып. Роза киши эмес дейт. Айтып берип атышат да. Достор, давайте бир туруп туралык. Эчкимге ишенбегиле, эч кимден вымогать айтпай элебиз, эчтеке кылбай элебиз. Эркекче айтабыз. Мисалы, Максат Мамытканов, эркек. Мисалы, Максат Мамыткановго баргылачы, достор. Азыр общественный фонд ачылганда, Кудай буйрса, көрөбүз. Эл өзү эле эметип коебуз. 5 миллион ал, бир сомдон чыгарса 5 миллион болот. Чыпыкал. Эч кимге ишенбегиле. Могу мен деген саясий партиялар бүт баары Чоң Азат деген кыймылга келиш керек. Чоң Азат деген Манас атабыздын кыймылы. Манас атабыздын үйдө эч нерсе турбайт. Бүт баары. Азыр президент да жардам бериш керек. Баары жардам берсе, президент өзү бизге жалдырабадыбы? Түшүнгөн жоксуңарбы? Мен окружениеде эле калдым деп бүт. Эменин. Достор, давайте баарын эле жамандай бербей, баарын эле минте бербей, под один эме ура бербей, калыс бололчу. Биздин акчабыз жок болсо эмне, депутат боло албайбызбы? Элдин көйгөйүн чече албайбызбы? Ушундай эле кухняда отура беребизби? Эч кимдерди үгүттөгөн жокмун, эшикке чыгып, эми бир лампочка сынса ошол алмашканга акча жок. Мен айтып коеюн. Эчтеке талкаланбаш керек. Ал бүт баары арендада бүт эле кыргыздар отурат. Силерге окшогон эле. Эл биз бүт мародер болбодук. Мен 2 революциядан көрбөдүм. Кандай мародерство эткен. Биз баарыбыз ууру болуп атпайбызбы? Ушу ууру болбойлук. Баклашка ыргытпайлык, экологияны сактайлык, жөн эле бирдеме эмете бербейлик, резинка өрттөй бербейлик, жөн эле бир эми природаны өзүбүз сыйлайлы да, достор, өзүбүз да мындай ойгонолу да. Эмнеге мына жанакы уялбайсыңарбы? Жанакы дача суу дегенин ичинде эмне деген мусор бар экен, аны эмне госэкотехинспекция карабайт? Эмне ошолор барып эме кылышпайт? Штраф ушунда айтып атпайм, бүт баарын иштетиш керек. Силер кухняны бөлүшүп тургулачы, достор, азыр бүт айтып беребиз. Банктар жөнүндө айтып берем. Банктар силер кол кылып алды ушулар, атайын 38%, 5% менен берем деген банктар толтура дүйнө жүзүндө.
Мен Эмил Токтогонов Кул атуу эртай маш федерациясынын башкы машыктыруучусу жана негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын Кул атуу федерациясынын президентимин. Өзүм Кыргызстан желегин көтөргөн мушкер болгон убагында канчалаган мушкерлерди дайындап, канчалаган дүйнөлүк чемпиондорду дайындадым. Мен элге кайрылуумдун себеби азыр аябагандай мына кухняда отуруп алып бир киши биздин ошол мына Валентина Шевченкодай болгон, Бусурманкул Камряандай болгон, Жумабек Актилектей болгон биздин баатырларыбызды корозго теңеген бир сыймык деген адам бар экен. Кухнясында отуруп алып эле, тамеки чегип ичип отуруп алып эле биздин мушкерлерди жамандап, бой бес правилга барбагыла, коростордой болуп согушпагыла деген бул кандай туура эмес. Сен кем акылсың? Биздин мушкерлер керек болсо ошол Кыргызстандын желеги үчүн канын төккөн, жанын берген. Сен ошону өзүңдүн душаң менен аны айтмак эмессиң. Сен просто эле могу мээң тайкы болуп калган. Сен антип айтпашың керек. Ошол адамдар өмүр бою мына кичинекей кезден бери күнү түнү дөбөй тренировка кылгандан дагы канын аябай, жанын аябай. Эрежесиз эртай машка эмес, биздин спортчуларга керек эмес. Даже мына биздин улуттук көк бөрүгө да асыла баштадың. Бул деген биздин ата тегибизден бери ойнолуп келген көк бөрү. Мына мен көк бөрүнүн Нарын областы боюнча федерациясынын президенти болуп жакында дайындалдым. Жакшы түшүнөм көк бөрүнү. Бул не деген тантык көк бөрүгө барбагыла деп. Не деп тантып атасың сен отуруп алып кухняңда? Антип эч качан элди туура эмес жака үгүттөбө. Керек болсо ошо кухняңда отуруп алып тамеки чегип көрсөтүп атасың жаштарга. Бул не деген үлгү? Биз жаштарды спортко тарта албай атсак, жаштарды спорт менен алектенсин, тамеки чекпесин, арак ичпесин, денисин чың болсун, күчтүү болсун деп атсак, сен келип алып тескери сүйлөп атасың. Антип айтканың туура эмес. Антип айтканың үчүн жооп бересиң сен бир күнү. Бизди коросторго теңеп, биздин мушкерлерди. Не бул андай кылганың? Туура эмес ал мындай кылганың. Элди экиге бөлүп, элди чоң казатка аттангыла деп, элди чоң казатка аттандырган сен эмессиң бул жерде. Мына чоң казатты кандай экен биз көрүп жүрөбүз мына. Угуп жүрөбүз, окуп келгенбиз Манас атабызды. Чоң казатка деген Манастай болгон баатырлар, эл сыйлаган баатырлар алып барат. Кухняда отуруп алып эле тамеки чегип, арак ичип отуруп алып эле сен айбандай болуп элди чоң казатка өндөгөнүң кандай бул? Өзүңдүн сасык